Урматтуу көрөрмандар, Ақтала ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул ирет сиздерге Баятов айылындагы 1990-1992 жылдардагы курулуштар жөнүндөгү берүүнү сунуш кылабыз. 1990 жылдардын башына чейин республиканын башка райондору сыяктуу эле Ақтала районунда дагы мамлекеттин планына кирип, атайын борборлоштурулган финансылык каражаттар бөлүнүп, бир катар курулуштар, өзгөчө суу чарбасында кубаттуу насостук станциялар, каналдар, суткалык суу сактагычтар жана суу өткөргүч дюкерлер курулуп, дээрлик 2000 гектардан ашык суга таянты кеңейтилген. Миңдеген баш мал сыя турган мал чарба курулуштары, ошондой эле мектептер, кошумча корпустар, таза суу түтүктөрү жана башка социалдык объектилер курулуп ишке берилген. Ал эми бул көрсөтүүдө райондун ички мүмкүнчүлүгүн сарамжалдуулук менен үнөмдөлгөн каражаттардын эсебинен райондун ошол кездеги жетекчисинин жеке демилгеси менен эл үчүн курулган объектилер жөнүндө сөз кылабыз. Жогоруда белгилеп өткөндөй, районубуздун борбору болгон Баятов айылында тейлөө, соода саттык тармагында имараттар ошол учурдан 50-60 жыл илгери курулуп, дээрлик жаңы курулуштар болбоптур. 1930-40 жылдары курулган дүкөндөр элдин керектөөсүн камсыздап келген. Бирок көпчүлүк элди тейлөөдө кыйынчылык жаралган. Мына ошол көйгөйдү чечүү жана район борборундагы тейлөө тармагындагы имараттарды архитектуралык талапка ылайыктап куруу максатында ошол кездеги район жетекчиси Дөөлөтбек Берикбаев демилгени колго алып, 1930-40 жылдары курулган боз чопо жалпак дүкөндөрдү буздуруп, ордуна 3 айдын ичинде архитектуралык типтеги 2 соода комплексин салдырып, оюн-зоок өтүүчү сахнасы менен азыркы Дөрбөлжүн аянтын курдурган. 18 көчөөсү, дээрлик 90% асфальт, жөө жүрүүчүлөр үчүн 15 километр тротуар, 48 километр цемент арыктар. Ошону менен катар комплекстин маңдайына архитектуралык шайкештиктеги 10 соода саттык павильон жана айылдын 4 тарабына дагы 6 типтүү дүкөндөрдү курдурган. Мындай иш-чаралар өтүүчү типтүү 2 клуб салынып, ушул сыяктуу жаңы курулган курулуштар айылдын ички көрүнүшүнө көрк берип, айыл көркөмдүү шаарчага айланган. Ошол кезде курулган Дөрбөлжүн аянты бүгүнкү күндө дагы өз актуалдуулугун жоготпой, айыл эле эмес район үчүн саясий, маданий иш-чаралар, керек болсо президенттикке, депутаттыкка талапкер болгон кандидаттардын шайлоо кампаниялары өткөн райондук масштабтагы чоң саясий аренага айланып калды десек болот. Жогоруда белгилеп өткөн курулуштар райондун борборунан тышкаркы башка айылдарында дагы улантылган. Алсак Долбоор атайын Каракол шаарынан алынып, Баятов, Кайыңды булак, Коңорчок, Байгөнчөк, Үгүт, Ак Кыя, Актал, Кызыл Белес жана Жыланарык айылдарына баарысы болуп 9 клуб курулган. Натыйжада районубуз клубтук имараттар менен камсыз болуу боюнча республикада 1-чи орунда турган. Бул клубтук иштер боюнча акыркы эле жылдары бир нече жолу республикалык көрсөтмө семинарлар өткөрүлүп, районго аброй алып келүүдө. Ошондой эле стандарттуу атайын Долбоор менен Карой, Куртка жана башка айылдарда 14 дүкөн, 8 мончо жана айылдардын бирден борбордук көчөлөрүнө асфальт төшөлгөн. Урматтуу жергиликтүү теледөрүүчүлөр, кечээ күнү жекшембиде Баятов айылында соода борборунун ачылышына арналган чоң салтанаттуу майрам болуп өткөн эле. Биз азыр сиздерге ушул салтанаттуу майрамдан тартылып алынган видео тасманы көрүүгө чакырабыз. Районубуздун борбору Баятов айылы бүгүн өзгөчө көрктүү, өзгөчө сулуу. Береги видео тасмадагы соода борборунун курулушу тез жана сапаттуу бүткөрүлүп, бүгүндөн баштап пайдаланууга берилмекчи. Айылыбыздын ажарын арттырып, ар бирибизге кубаныч тартуулаган бул жарашыктуу дүкөндөрдү курууда райондук чарбалар аралык механизациялаштырылган көчмөк аланмасынын Кашкарбаев Мамаш жетектеген бригадасы жана айылдык курулуш оңдоо мекемесинен Түгөлов Калыбек жетектеген азаматтар мыкты иштешти. Саламатсыздар.
Аксакал, сиздин аты жөнүңүз ким? Мен Касымали Бугубай. Бүгүнкү ушу соода борборунун ачылышы, могул курулган имарат, дүкөндөр жагып атабы? Бүгүнкү салтанат кандай болуп атат? Кандай маанай болуп атат? Жагып атат. Мына мен туулуп өскөн жерим ушул. Мына 68 жашка чыктым, мынчалык өзгөрүп, мынчалык дүкөн боло эле бул абдан кубанычтуу. Биз үчүн жаңылык, бул Баетова үчүн. Мына лентаны кесели, дагы анан ушул комплексти, мына аянтты, маданий аянтты. Мына эки чоң торговый комплексти ачып, анан чакан митинг өткөрүп, ушуну иштеп курган өзүбүздүн балдарга, уландарга, жигиттерге бир кичинекей сыйлыктар бар, ошону тапшырып коебуз. Уруксат берсеңиздер, мына аны тырка берелиби? Кол чая коелам да. Рахмат. Урматтуу жолдоштор, бүгүн сиздерди биз бир-эки маселени акылдашып алууга мына ушул жерге чогултуп олтурабыз. Биринчиси, мына өзүңүздөр көргөндөй, өзүбүздүн уландар, жигиттер, курулушчу, уста балдар мына 3 айдын ичинде, ушул 3 майда баштаганбыз, 3 айдын ичинде бизге Татынакай соода комплексин куруп берип, ушул Баетовдун айылдын жаркын маанайын дагы ачып отурушат. Мына ушуну бүгүн бир комплексти ачып коюу үчүн сиздерди чогулттук эле. Бүгүнкү алгачкы сатып алуучулардын бири болуп турасыз. Бул дүкөн сизге жактыбы? Эмнелерди сатып алдыңыз? Жакты. Бүгүн биздин айылыбызда жок товарлар бул жерде сатылып, астыбызда келе жаткан жаңы окуу жылына балдарыбызга бут кийим, форма жана башка керектүү товарларды алып атабыз. Бул биздин Ак-Талаа районунун жаңы ачылган магазинине сыймыктанып бүгүн баарыбыз ушуну майрамдап, толкунданып турабыз. Мындай элге керектүү товарлар мындан ары көп сатылып туруу үчүн биз суранабыз. Өткөн жуманын шемби күнү Баетова айылынын Тумак көчөсүнүн тургундары үчүн дагы бир жарашыктуу чакан имарат дүкөн пайдаланууга берилип, лентасы кесилди. Ошол эле күнү ушул Тумак көчөсүнүн тургундары кеңири соода жасап, өзүнө керектүү буюм тайымдарды сатып алышты. Соода эме болушунча бул жаңы дүкөн ачылганына чоң рахмат. Биринчиден ден соолук болсун. Мындан ары деле курсак ток болсун, дүкөн ачылганына чоң рахмат. Эми болгон товарларды алып атабыз. Жаңы өткөрүлүп курулган дүкөндүн ачуу салтанаты болуп өттү. Салтанаттуу чогулушту ачык деп жарыялап койсок. Жыйналышты жаап алып, Татынакай лента кесип дүкөндү көрдүк. Бүгүн сиздердин айылда чоң майрам. Илгери үмүт менен элди тейлөөгө салынган жаңы дүкөндүн ачылышына бардыгыбыз салтанаттуу түрдө күбө болуп жатабыз.
Дүкөндүн аты дагы абдан туура символикалуу. Мына ушундай салтанатта сиздерди райондук кеңештин эл депутаттарынын, өзүмдүн, райондук акимчиликтин, анын башчысынын атынан ушул чоң кубанычыңыздар менен кызуу куттуктап коюуга уруксат этсеңиздер.